Күндүн нуру чачыраган кызыл туу кыргыз элинин эгемендигинин символу. Ал 1992 жылдын 3-мартында кабыл алынган. Тууга быйыл 30 жыл толду. Ага карата республиканын бардык аймактарында маареке салтанаттуу түрдө белгиленүүдө. Кыргызстандын гимни жаңырган убакта улуттук гвардиянын аскерлери тууну көккө көтөрүштү. Салтанат Садыр Жапаровдун катышуусунда Ала Тоо аянтында өттү. Өлкө башчы кыргызстандыктарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктагандан кийин куралдуу күчтөрдүн аскердик жүрүшү болду. Садыр Жапаров өз сөзүндө өлкөнүн символу болгон туунун тарыхына токтолуп, анын чет өлкөлөргө таанытып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгер экенин билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекеттик желегибиз, мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүзү экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Ошондуктан элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы. Мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен дагы бир жолу чын дилимден баарыңыздарды куттуктаймын. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекеттик тууну кабыл алууга сынак жарыялаган. Ал туура 30 жыл мурун 2-мартта жыйынтыкталып, көптөгөн желектин макеттеринин арасынан Бекбосун Жайчыбеков баштаган топтун эмгеги жактырылган. Туунун кызыл түсү рухий дөөлөттүүлүктү жана кайраттуулукту билдирет. Аны толук даярдоого авторлар 6 ай убакыт сарптаган. Бекбосун Жайчыбеков чет мамлекеттерде желбирген кыргыз желеген көргөндө сыймыктануу менен өзгөчө сезимдерге ээ болоорун айтат. Интервью берген сайын айым айтам, бул бала канымдан жаралат. Туулгандан кийин анын сулуу эмеспи, жакшы жаманбы, өзүңдүн балаң да бир ушунчалык бир жылуулук мерим берген. Бул деле ошондой бир жан дүйнөбүздөн чыкты да. Сыймык, кубаныч. Өңгөчө мына чет элге чыккандарда көтөрүп жүргөндө бир кандайдыр бир өзүң кошо жүргөндөй, өзүңдүн жан ушунчалык бир жылуулук келип, бир сыймык. Негизги мамлекеттик желек Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтында илинип турат. Ал калаанын климатына жараша болжол менен айына 2 рет алмаштырылат. Анын туурасы 10, узундугу 15 метр, бийиктиги 45 метр болсо, салмагы 15 килограммды түзөт. Түндүктөн чачыраган 40 нур, 40 уук катарында элестелип, алар бир түндүктүн айланасына бириккен Кыргызстанды көтөрүп турган көп улуттуу калктардын да элесин берет. Туунун дагы бир автору Жусуп Матаевдин айтымында желектин түсү ачык түстө болушу да мүмкүн эле. Бирок ага карабай жалпы шайлоодо кызыл түс жеңип чыккан. Кызыл болуп калганы жанагы Манас атабыздын желеги кызыл экен, Мусаев деген Манас эбет келип, ал киши биринчи трибунага чыгып түшүндүрүп айтып, биздин Манас желеги кызыл болгон деп анан ошондой депутаттардын баары ошо кызылга ооп кетип, ошо кызылга уланып калган. 2011 жылы Жогорку кеңештин 5-чакырылышында желекти алмаштыруунун сунушу түшкөн. Аны талкуулоо үчүн атайын парламенттик комиссияда түзүлгөн. Коомдонда желектин түрдүү эскиздери келип түшүп, желектин түсү ак түстөн жабык көк жана жашыл түскө чейин түрдөнгөн. Мамлекеттик белгини алмаштыруу суроосу 2 жылга чейин созулган. Бирок 2013 жылы бул демилге ийгиликтүү жабылып, желек өзүнүн мурунку түсүн жана үлгүсүн сактап калды. Тууну кабыл алган Кыргызстандын эң алгачкы легендарлуу парламентинин депутаты Бактыбек Максутов дүйнө жүзүндө эң күчтүү мамлекеттердин желегинин өңү кызыл экенин айтат. Мисалы үчүн мына Катардагы Кытай Республикасында 1 миллиард 380 миллион, 1,5 миллиардка жакын эл жашайт да, ошол өлкөнүн дагы туусу кызыл. Тиякта Турциянын 60 миллиондон ашык эли бар. Бул жерде дагы туунун өңү кызыл. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, дүйнөнү дүңгүрөткөн Советтер Союзунун туусу да кызыл болгон. Ал эми бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттердин туусу кызыл.
Кыргыз байрагы спорттук олимпиадаларда, Кыргызстандын элчиликтеринде, достук жыйындарда, президенттин чет өлкөгө болгон иш сапарларында дайыма желбиреп келет. Акыркы жолу Токио 2020 олимпиадасында спортчуларыбыз алдыңкы орундарды багынтып, дагы бир жолу Кыргыз деген атты дүйнөгө дүңгүрөткөндө байрагыбыз көккө көтөрүлдү. Кыргызстан жаштар конгрессинин төрагасынын айтуусу боюнча эркиндиктин символун кылымдарга көтөрүп, намысты коргоо жаштардын колунда. Алдыга өнүктүрүүгө ак тилден кызмат кылуубуз керек. Өзгөчө жаштар. Себеби өлкөбүздүн келечеги мына алдыда келечеги жаштарыбыз. Ушул желегибизди мындан 100 жылда, 1000 жылда бийиктиктерди желбиретүүгө насип этсин. Бул ошол даражага жетүүгө да элибиздин ынтымагы керек. Жаштарыбыздын билимге умтулуусу керек. Ушул нерселерди биз өзүбүз колго алып өнүүгө кадам таштасак, келечегибиз буюрса алдыда да. Эгемен мамлекеттин эркиндигин далилдеген негизги белгилер мамлекеттик туу, герб жана гимн. Кыргыз желегинин авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5 канал.